Hurmatlı studentler, bizden leksiyamız özgürlüğü malum degende men aytқым келип атат. Biz акыркы убактагы улуу педагогдордун, күчтүү педагогдордун пикирлерине кошулуп айткандарын бир аттап көрөлүчү деп ар бир лекцияны мурдагы келиңиз эжеке. Мурдагы лекцияда кийинки лекцияга темаларды берип, тапшырмаларды берип коюп атабыз, кыздар. Буга чейин ошентип келдик. Ошолордун баардыгын карап келаттык эле, мына бүгүн стартка жетип келип калдык. Акыркы лекциябыз, акыркы лекцияда ошол окуган экинчи модулда окуган мен жана дүйнөнү окутуунун баардык иш аракеттерибизди балага билим берүү, окутуу, тарбиялоо, ошонун баардыгын бүгүн акыркы тема менен жыйынтыктайбыз. Бул темабыз эмне кыздар? Эмне деген тема берилди эле тапшырмага? Айта бериле, отурган жерде. Дүйнө предмети окутууда салтанаттуу иштерди уюштуруу деген силабусубузда, колубузда бар, кыздар. Ар бир сабакта силабусун карап турасыңар. Анда эмесе, ушул темадагы лекцияны баштоодо биз 5 модели менен өтүп көрөлүчүбүз. Biz bunu hareket kılığı ile gelip buga çeyin. Gerek bolsa biz praktikага yeterli çeyin süreçtik bile kızlar. Mamleketlik standartta kanday, men jana dүйнөнү окутуу кандай орду бар, 5 деген не, 5 менен кантип окутса болот, андагы баалуулуктар дегендердин баардыгын биз сүйлөшүп, үйрөнүп, таанышып, анан кийин практикага кеттик эле кыздар. Эми ошол эле үйрөнгөндөрүбүз менен бүгүнкү лекцияны дагы 5 модели менен өткөрсөк деген мен ушундай план кылып атам. Силерге маалым нерсе бул. Анан ошол 5-ни азыр доска жазып алайлычы, кыздар? Биринчи эмнелер? 5 деп коелу. Биринчи кызыктыруу. Bunu arttagılar gördüңөрбү дейин десем, буну жаттап бүткөнсүңөр, кыздар. Кызыктыруу, экинчи эмне? Изилдөө. Ортон бөлүп коелу. Тереңдетүү же бекемдөө. Төртүнчү. Биздин ушул предметибиз бул методикалык предмет. Теориялык так мындай дебейт. Күчтүү методисттер өздөрүнүн тажрыйбасынан, өздөрүнүн күнүмдүк иштеп аткан ишинен, изилдөөлөрүнөн ушул жерге биз мына тереңдетүү дегенди айткандай байытуу деп атат. Жакында акыркы бир доктор наук профессор түзөө деп койсок болот. Баардыгын кылып келип түзөт деп дагы айтып жүрүшөт кыздар. Иши кылып, биздин эң негизги максатыбыз окутууну билишибиз керек. Кантип окутканда балдар эффективдүү билим алат, тарбиялай алабыз. Тарбиялап эффективдүү билим бериш үчүн мамлекеттик стандартыбызда эмне бар эле, кыздар? Канча баалуулук? 7 баалуулук бар дегенбиз. Эми ушу 5 менен баштадык лекциябызды. Биринчи кызыктыруу. Келгиле кыздар, силер эртеңки күнү мугалим болосуңар. Силер 3 практиканы көрүп келген студенттерсиңер. Бүгүнкү лекцияны кызыктырайлычы. Канткенде кызыктыра алабыз лекцияны. Ар ким өзүнүн пикирин айта берсин кыздар. Ойлонуп, ушинсек кызыктуу болобу, ушинсек кызыгабызбы деп туруп пикирибизди айтайлычы. Эмне? Айжан, көрөлүчү кыздар. Мен жана дүйнө предметинин окутууда сабактын касынан тышкары окуу иштеринде кызыктырууга биз сабактан тышкаркы мисалы жаратылышка алып чыгып туруп кызыктырсак болот эжеке. Бирок аны учур келгенде алып чыга албайбыз. Сабактын ортосунда эле мисалы бак дарактарды, жалбырактын өзүн алып келүүсүн, мисалы гүлдү отургузуп, тамырдан кантип гүл өсүп чыгып атат. Дагы тактайбыз, кыздар. Ар бир студенттин пикири туура. Анын кемчилдигине кошумчалап толукташыбыз мүмкүн, кыздар. Анткени бул методика ар бир түрдүүчө оюн билдириши мүмкүн. Бирок акырында биз
эң туура маңыздуусун алабыз. Дагы ким кандай кызыктырып алса болот? Кана? Мен да токтоп кетейин. Мен жана дүнөө предметинде мисалы музейлер деген тема бар эжеке. Ошону окуучуларды сабактан кийин баарын топтоп өзү коопсуздугун карап туруп, өзүбүздө эле Ош шаарында 3 музейибиз бар эжеке. Жок дегенде ошол музейлерге алып келип, жаныбарлар менен, канаттуулар менен, экспонаттар менен тааныштырсак болот эжеке. Мында окуучулар көңүл буруп, байкап, баамдап, кармап, албетте кармап көрбөйт, бирок ошону өз көзү менен кармап, өз көзү менен көрүп туйат эжеке, мындайча айтканда. Макул. Кыздар, бир нерсеге көңүл буруп атасыңар. Биз акыркы лекцияда экскурсия деген лекция өткөнбүз да. Анан ошол лекцияга басым кылып жиберип атышат булар. Биз ошол лекцияда бүгүнкү лекциянын тапшырмасын бергенбиз. Сабактан тышкаркы, класстан тышкаркы иштер деген, иштерди уюштуруу дегенди кантип кызыктырып, өзүбүзгө тартып алсак болот баланы. Сабактан, класстан тышкаркы иштерди уюштурууда кантип тартып алсак болот. Мисалы үчүн, класстан тышкаркы иш дегенде дечи бир нерсе катып калбайт да, кыздар. Мен жана дүйнөдө толгон токой класстан тышкаркы иштерди өтсөк болот. Мисалы үчүн, мен жана дүйнөдө суу деген теманы алалычы. Дүйнөлүк мухиттерди өтөсүңөр. Деги болчу бардык дарыяларды, көлдөрдү, деги эле сууну өтөсүңөр да ошону жыйынтыктаганда класстан тышкаркы иш уюштурсак болобу, болбойбу? Болобу? Ошондо класстан тышкаркы ишти уюштуруп атасыңар. Балдарды кызыктырсак болобу? Келгиле класстан тышкаркы иш уюштурабыз деп туруп нелерди айтсак болот? Тышкаркы ишке жумшайлы дейбиз дагы. Анда эмесе биз мекенибиз жөнүндө ырдап алайлы деп ошол окуучулардын бардык оюну өзүбүзгө буруп алабыз. Анан кийин же болбосо биздин азыркы сабагыбыздагы эң негизги маанилүү болгон нерсебиз бул класстан тышкаркы иш болот. Биз азыр мисалы Макул. Мисалга сууну айтып атабыз, суу жөнүндө ошол нерсени алып келип көрсөтүп, колуна кармасак болот. Класстан тышкаркы иш кылсак. Же болбосо ошол жака алып барып көрсөтүп келсек болот. Макул отура койду. Динар, оюң айт. Ошол окуучуларды өзүбүздүн классыбызды даярдап, ар бир темага жараша болот да, ички мекен тууралуу болсо, ата мекен тууралуу боло турган болсо, ошол Кыргызстаныбызды даңазалай турган бий же ошондой көрүнүштөрдү, ар бир нерселерди жасап, маданияттын, ошол ар бир улуттун өзүнүн тили, бийи деп ар бир ошентип класстан тышкаркы иш кылсак болот. Макул, класстан тышкаркы иш. Бизде байытабыз, туура айтасың. Демек, окуучуларды эмне ушул класстан тышкаркы ишке кандай катышабыз, кандай даярданабыз, өзүңөр пикириңерди айткыла, эмнени көрсөтсөк жакшы болот дегенде балдар эмне кыла баштайт? Мына мисалы үчүн бүгүнкү лекциябызга даярданып келдик, силер дагы. Класстан тышкаркы ишти көрсөтөлүчү дедик. Себеби азыр муну кийинки планды көрсөтөлү. Чыгармачылык менен даярдан кечеңер барабыздар. Ошого даярданып атканда эмне болдуңар? Толкундуңар, издендиңер, аракет кылдыңар. Бир нерселерди чыгарууга Ушул темага, Зульфия, ушул темага биз даярданышыбыз керек деп мына толкундандык деп атасыңар. Чын жүрөгүбүздөн көп нерсени билип келейли дедик, кыздар. Ушунун бардыгы демек кызыктырып алуу турбайбы? Биринчи. Анан изилдөө деп атабыз. Изилдөө дегенде биз дагы традиция болуп калган эки группа бири-бирибизге убакыт. Рахмат. 4 минут убакыт, 4 минуттан ашыкча кетирбейбиз, кыздар. Кел Динара, баштагыла. Блокетилейди. Кайсыңыз даярданып келди, кыздар? Блокетилейге. Даярбы? Кыздар, үйрөнүп калганыңар үчүн блокага кодун жазып коюңуздар. Кодуңар менен киргиле. Ирип, сабактан тышкаркы, класстан тышкаркы деген темабызда изилдөө иштерин жүргүзөбүз. Бул кандай иш? 4 минут алыңыздар. 5 суроо үчүн 4 минутта. Демек 40 секунданын аралыгында, даяр болойлу. 25 сыныпка бизге да башталды эжеке. Башталдыбы? Код көрүп атабыздар, арттагы. Баскада жазылган. Жерге көрүп атабыздар.
анда эмесе көзү сагыздар бул. Көзүс менен экинчи группа берген жоопторун бир талкуулап коеюн да, кыздар. Себеби изилдөө кылып атабыз да, бул кандай? Бул сабактан тышкаркы иш деген, класстан тышкаркы деген иш кандай мааниге ээ? Аны колдонуунун канчалык даражада пайдалуу жагы бар деген талаптар болуп атат да. Кана суроону окуп, Биринчи суроо сабактан тышкаркы иштердин негизги максаты эмнеdir? Кана экинчи группа жооп берет, Сабактан тышкаркы иштердин негизги максаты эмне? А. Окуучуларга үй тапшырмасын аткарууга жардам берүү. Б. Дүйнө таанымын кеңейтүү, практикалык көндүмдөрдү өнүктүрүү жана экологиялык маданиятты калыптандыруу. В. Окуучулардын тартибин гана көзөмөлдөө. Экинчи вариантыбы? Экинчи. Кийинкиси төмөндөгүлөрдүн кайсынысы сабактан тышкаркы иштердин формаларына кирет? А. Конспект жазуу, текстти кайра айтып берүү. Б. Табият бурчу менен иш, экологиялык акциялар жана илимий практикалык иштер. В. Лабораториялык иштерди гана аткаруу. Экинчи вариант. Макул. Сабактан тышкаркы иш-чараларды уюштурууда мугалим кандай ролду аткарат? А. Уюштуруучу, багыт берүүчү, коопсуздукту камсыздоочу жана негизги координатор. Б. Эч кандай рол ойнобойт, окуучулар баарын өз алдынча жасашат. В. Негизги маалыматты гана окуучуга жеткирет. Биринчи вариант. Кийинки суроо экологиялык акциялардын алкагында кандай иштер аткарылышы мүмкүн? А. Сүрөт көргөзмөсүн көрүү. Б. Китеп окуу. Үчүнчү вариант. Белгиледик, кыздар. Биздин эмебиз бар, практикалык сабакка барганда сабактан кийин, лекциялардан кийин мен эмгегиңерди көчүрүп беришет. Анан карайм, кыздар, баалаймын. Ушул лекцияда дагы бизде жакшы нерсе болуп атат. Силердин эмгегиңердин кандайдыр деңгээлге бааланып калып атабыз, кыздар, ар бир лекцияда. Бул тайпанын көзүсү бүттү эми. Угайлуу кыздар? Биринчи суроо. Класстан тышкаркы ишти пландаштырууда эң маанилүү этап кайсыл? А. Жыйынтык чыгаруу. Б. Максат коюу жана план түзүү. С. Оюн ойноо. Д. Баа коюу. Б. Диктант. В. Долбоордук иш проект. В. Тест тапшыруу. Аябай жеңил суроо түзүп коюп турабыздар. Өтө жеңил. Бул угуп туруп эле жооп берип кое турган укчуңар да. Экинчи акын. Макул бүттү? Ооба эже. Макул, рахмат. Анда эмесе мага таштагыла, мен WhatsApp-ма жөнөтүп койгула, эми Айпер мага жөнөтүп койгула. Эми үчүнчү негизги бөлүмүнө келип атат, түшүндүрүү, кыздар. Түшүндүрүү дегенде бул сабактан тышкаркы иш, класстан тышкаркы иш өзү эмне, кыздар? Окутуунун несине кирет деген эле? Өткөнкү экскурсияда дагы айтканбыз. Экскурсияны силер мисалы математиканы келтирдиңер, тилди келтирдиңер, анда экскурсияны сабак учурунда класстын ичинде экскурсия кылабыз дедиңер. А биздин айырмачылыгыбыз эмне эле? Үндөбөй отурган кыздардан сурайлычы, Айырмасы, жөнөкөй сабактан айырмасы экскурсия сабагын бул окуша экскурсия кылганда өз алдынча ошону кармап көрүп, жол сабак. Макул кызым, макул, рахмат, азыр отура кой. Сөз эле бир табигат деdik эле дагы айлерге барышы мүмкүн дегенбиз. Музейлерге барышы мүмкүн, китепканаларга, завод, фабрикаларга деги эле адамдын жашоосунун бардыгын ушу мен жана дүйнөдө окутуп аткандан кийин бар жерге барууга болот дегендей, эми сабактан, класстан тышкаркы иштечи кыздар. Бул дагы окутуунун негизги формаларынын бири болуп атпайбы, кыздар? Демек, ушул окутуунун формасынын негизги дагы бир формасы болгондуктан түшүндүрүү дегенде ошол окутуунун формалары деген лекцияда жазганыбызды кыскача окуй койсун, угуп турайлы. Бүгүндө башталгыч мектепте окуучулардын дүйнөнү таанып билүүсүн өнүктүрүү зарылдыгы барган сайын жогорулап жатат. Мен жана дүйнө предмети баланын айына чөйрөнүп, коомдуу, жаратылышты, адамдар ортосундагы өз ара мамилени түшүнүүсүнө
жөнүндө көмөк көрсөтүүчү негизги предметтердин бири. Бул предметти натыйжалуу окутуу үчүн мугалим окутуунун ар түрдүү формаларын колдонот. Салттуу сабак, экскурсия, сабактан тышкаркы иштер жана класстан тышкаркы иштер. Ар бир форма өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү жана милдеттери менен айырмаланып, окуучунун интеллектуалдык, руханий жана социалдык өнүгүүсүнө таасир этет. Кыздар, ар бир форма баланын несине таасир этет деп атабыз? Баланын руханий өсүүсүнө, интеллектуалдык өсүүсүнө ар бир форма сабактагы, экскурсиядагы, класстан тышкаркы иш дагы, сабактан класстан тышкаркы иш дагы бирдей баланын өсүп өнүгүүсүнө таасир этет деп атат. Кыздар, ушул жерде бир нерсени четко жазып койгула кыздар. Мен бир эки сүйрөп жазып коюм силерге. Эки тушка койгулаңыздар. Мунун эмне өзгөчөлүгү бар? Мунун биринчи, балага баа коюлбайт. Экинчи, бала өз ыктыяры менен иш жүргүзөт. Кыздар, сабактан тышкаркы ишке үчүнчүгө жазгыла. Милдеттүү түрдө зордоп класс менен чоң катышкыла деп айтууга болбойт. Демек экинчиси туура экен, кыздар. Бала өз ыктыяры менен иш жүргүзөт. Мисалы үчүн өзүнө керектүү, өзү кызыккан нерселерди мугалим менен тыгыз байланышта болуп, мисалы модельдерди жасашы мүмкүн. Мен мыналарды жасадым эжеке. Аракетин кылат. Бул жалпы мугалимдин жеке ошол окуучуга аракети болот дагы, аны жыйынтык баада эске алат. Бирок ар бир кылган ишине баа коюлуп журналга отурбайт экен. Бул өзгөчөлүгү экен. Анан мисалы үчүн айында мындайлар болуп калышы мүмкүн. Экологиялык бир иш-чара болуп калса, ошол бала мен ошол жерде мынандай доклад окуйт, же мынандай ырды айтып берейин десе дагы, көркөм окуп берейин, макалдарды айтайын ушул экологияга тиешелүү десе дагы, бул ошол жеке баланын кызыкчылыгы менен ишке аша берет экен. Бул сабактан тышкаркы ишибиз. Эми жазгыла, класстан тышкаркы иште класстын окуучулары толук катышат. Экөөнүн негизги айырмачылыгы кыздар. Анан мен ушул өткөнгү деги эле ушул окутуунун формасы дегенде ушул нерсени дайыма айтып атам. Кайсы бир предмет окутууда башкачараак болушу мүмкүн, бирок мен жана дүйнөдө методдору деле, колдонулган материалдык базасы деле өзгөчөлөнөт деп билебиздар. Базада эмне өзгөчөлүгүбүз бар деген элек? Натуралай дегенде мына өйдө отурган кызыбыз айтып койду да, экскурсияга чыкканда калмап колдору меңир. Биздин предметте натуралай факт менен көрүп бала жан дүйнөсү башка предметтерге караганда да күчтүү, туюу, кызыгуу, кабыл алуу. Кантип ушул жалбырак ушундай болуп калды? Кантип мындай болуп калды? Силер менен өтө контакты жакшы болот. А мунун бардыгы эмнеге алып келет деген элек? Баланын ушундай кызыккандары эмнеге алып келет эле силерди? Жек көргөнгөргө алып келеби? Туура эле айтып койчу. Негизгиси окуучуну өзүбүздү жакшы көрсөтүү. Мугалимдин окуучунун сүйүүсү артат дегенбиз, кыздар. А сүйүү болгон жерде ал кызыгат бардык нерсеге. Математиканы жакшы окуп келейин, эжекеге жагайын дейт. Тилди жакшы окуп келейин, минутасына мынча шар окуйын, эжекеге жакшы көрүнөйүн дейт. Бул балдарга мотивация болот, кыздар. Бардык предметти жакшы окуп кетүүгө мотивацияны күч алдырат. Келгиле анда тереңдетүүгө келип калдык. Тереңдетүү үчүн силерге мына планыбыз чыкпай койду, кыздар. Ар бир агым тарабынан даярдалган иш-чаралар. Ушуну биз тереңдетүүгө колдонобуз азыр. Келгиле, биринчи тайпадан баштай берели. Биринчи агым келиңиздер.
Кымбаттуу эжекелер, сүйүктүү достор, сиздерди бүгүнкү өзгөчө предметтик кечеде көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Бул кечебиз ыйык мекенибиз Кыргызстанга арналат. Кыргызстан асман тиреген тоолору, мөлтөр суулары, бай жаратылышы менен дүйнөгө таанылган. Ата бабаларыбыздан мурас болуп калган бул тарыхка бай маданияты, улуттук тарыхы бүгүнкү муун тарабынан сакталып, даңазаланып, улантылып келет. Анда эмесе Мекеним Кыргызстан аттуу кечебизге кош келиңиздер. Tarıkı var geçen, öntüm ağıdayım deken. Allah o beşigim, başımı tazim etem. Kereme kaymağı, celbirep dursun bayrağı. Bulakı taşarı, bulbulday sayrağı. Kırgızstanım, Kırgızstanım. Bir emin bir özümü arızmalı, özümsüz atpay tanrım. Kırgızstan'ın kartası jana кен байлыктары. Kırgızстан'ın түндүк дарбазасы болгон Чүй облусу тоо кен өндүрүшү үчүн пландык мааниге ээ. Аймакта алтын кендери жана курулуш материалдары запастары жайгашкан. Талдоо булак Сол Жайык аймагында облустагы эң ири алтын өндүрүү борборлорунун бири. Курулуш материалдары кум, шагал, акташ жана башка курулуш сырьёлорунун ири запастары. Экономикалык салымы комплекс өнүккөндөгү кен казууну жеңилдетет. Ысык-Көл облусу кен байлыктары боюнча республикадагы эң маанилүү аймактардын бири болуп эсептелет. Бийик тоолуу аймактарда дүйнөлүк деңгээлдеги алтын жана сейрек металлдардын запасы токтолгон. Баарыбызга эле белгилүү болгон Кумтөр Кыргызстандын эң ири алтын кени. Бул келечектеги объекттин өлкөнүн экономикасынын негизин түзөт. Калай жана вольфрам облус бул металлдардын запасы боюнча да алдын орунда. Инвестициялык потенциал бул жаңы кендерди иштетүү мүмкүнчүлүгү жогору. Кыргызстандын түштүк батыш бөлүгүндө жайгашкан Жалал Абад облусу өлкөнүн индустриалдык жана энергетикалык жүрөгү болуп саналат. Аймак өзүнүн уникалдуу жаңгак токою, кубаттуу гэстери жана бай кен байлыктары менен белгилүү. Отун энергетика, мунай жаратылыш газы, бул Кошкартада жайгашкан жана көмүр. Бул таш көмүр кендеринде. Түстүү металлдар, алтын, терексай, макмал, бозумчак, сурма жана полиметалл кендердин ири запастары. Гидроэнергетика өлкөдөгү электр энергиясынын 70%дан ашыгын өндүргөн. Токтолуу гэстер каскады. Бийик тоолуу Нарын облусу өлкөнүн энергетикалык жана отун коопсуздугун негизген базасы. Аймакта көмүр, алтын жана темир кендери зор запастары жайгашкан. Кара Кече өлкөдөгү эң ири жана маанилүү көмүр кени. Түндүк аймактардагы отун менен камсыздалат. Бул темир кендери келечекте ири металл иштетүүчү борборго айлануу мүмкүнчүлүгү бар. Алтын бир нече орто жана чакан алтын кендери иштетилет. Талас облусу алтын, жез жана күмүш кендери менен республикалык мааниге ээ аймак. Бул жерде өлкөнүн экинчи чоң алтын кени жери жайгашкан. Жер үй алтын кени эң заманбап технологиялар менен жабдылган ири өндүрүш борбору. Жер жана күмүш түстүү металлдардын запасы боюнча эң чоң келечекке ээ. Экологиялык стандарттар бул кен казууда экологияны сактоого басым жасалат. Баткен облусу дүйнөлүк маанидеги сейрек металлдардын мекени катары таанымал. Смат жана сурма кендери бул аймактын башкы байлыгы болуп эсептелинет.
сурма кени бул сурманын сапаты боюнча дүйнөлүк эталон катары белгилүү. Экспорттук мааниси бул Баткендеги продукция дүйнөлүк рынокко жогору бааланат. Кыргызстандагы коруктар жана кызыл китепке кирген жаныбарлар. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында 6 мамлекеттик жаратылыш коруктары, 5 улуттук жана жаратылыш парктары, 40-ка жакын убактылуучу корголуучу жайлары уюшулган. Алардын жалпы аянты 5151 километр квадрат. Башкача айтканда, Кыргызстандын аянтынын 2,6%-ын ээлейт. Ысык көл мамлекеттик коругу бул корук Кыргыз Республикасында биринчи уюшулган корук. 1948-жылы сууда сүзгөн жана суу жеттеринде байырлаган канаттууларды жана алардын жашоо чөйрөсүн сактоо максатында түзүлгөн. Коруктун аймагында сүт эмчилердин 24 түрү, канаттуулардын 232 түрү, 300дөн ашык өсүмдүктөрдүн түрлөрү корголот. Алардын негизгилери өрдөктөр, чулдуктар, кашкалдактар, соколок, кылкуйруктар, чүрөктөр, аккуулар жана ак чардактар. Булардын бардыгы кызыл китепке киргизилген. Кездешкен эндемик өсүмдүктөрдү жана жаныбарларды сактоо болуп саналат. Корголуучу жаныбарлар жаратылышты коргоонун эл аралык союзунун кызыл китебине киргизилген. Мейзбир суру жана Кыргыз Республикасынын кызыл китебине киргизилген. Илбир, кундуз, суусар, сүлөөсүн, мадыл жана башка жаныбарларды коргоо максатында. Нарын мамлекеттик коругу эки нарындын кошулган жеринен тартып, чоң нарындын сол тескей жагындагы Карагайлуу бетке чейинки аянтта 1983-жылы уюшулган. Анда жашаган жаныбарлардын баары корголот. Мында сүт эмчилердин 21 түрү, канаттуулардын 100га жакын түрү жана 500га жакын өсүмдүктөрдүн түрлөрү корголот. Ири сүт эмчилердин корукта илбир, сүлөөсүн, аюу, аркар кулжа, эчки, теке, теңир томаралы жана жырткыч куштар мекендейт. Каратал жапырак мамлекеттик коругу бул Соң көлдүн түштүк жагында Каратал жана Жапырак аттуу кажыртуу суусунун оң куймаларынын алаптарында 1994-жылы уюшулган. Коргоо максатында Токойдо элик, аюу, бийик жагында тоо теке жаныбарлары кездешет. Сары Чат Эрташ мамлекеттик коругу Ак Шыйрак тоо түйүнү жана Тескей ала тоонун ортосунда бийик тоолуу мөңгүл өрөөндө 1995-жылы уюшулган. Ал жерде Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген аркар кулжа, илбир, теңир тоонун ак тырмактуу аюусу коргоо жана башка жаныбарларды коргоо болуп саналат. Бул корукта сүт эмчилердин 25 түрү, канаттуулардын 87 түрү корголот. Сары Челек мамлекеттик коругу бул Чаткал жана Ата Ойнок кыркатоолорунун тутумдашындагы Кожо Ата суусунун алабында 1959-жылы уюшулган. Негизги максаты уникалдуу жаңгак токойун жана жаратылыш комплексин сактоо үчүн түзүлгөн. 1979-жылы ЮНЕСКО тарабынан эл аралык биосфера коруктарынын катарына киргизилген. Корукта сүт эмчилердин 32 түрү, сойлочулардын 8 түрү, балыктардын 4 түрү, канаттуулардын 157 түрү корголот. Кыргызстандын калкы 2025-жылдын башына карата жалпы калкы 7 миллиондон ашык адам, жылдык өсүүсү болсо 119,9 миңди түзөт. 2021-жылга салыштырганыбызда 645 миң адам. Бул жалпы көрсөткүч өлкөбүздүн демографиялык өсүшүн көрсөтөт. Кыргызстанда айылдык аймак калктын маанилүү бөлүгүн түзөт. Бул айыл чарба жана регионалдык саясат үчүн маанилүү. Шаардын калкы 3 миллиондон ашык адам шаарда жашайт. Бул жалпы калктын 42%-ын түзөт. Ал эми айылдык калк болсо 4 миллиондон ашык адам. Бул жалпы калктын 58%-ын түзөт. Кыргызстанда бир нече тилдер колдонулат. Алардын ар бири өзүнүн статусу жана таасири менен айырмаланат. Бизде мамлекеттик тилибиз кыргыз тили. Бул билим берүү, мамлекеттик башкаруу жана расмий документтердин негизги тили катары колдонулат. Ал эми расмий тилибиз болсо орус тили.
ошондой эле аймактык тилдерибиз өзбек жана тажик тилдери. Өлкөдө жашаган башка улуттардын дагы өзүнүн тилдери бар. Бул аймактын элдери меймандос жана эмгекчилдиги менен дакталып турат. Ош облусу Кыргызстандын жүрөгү. Ош облусунда 7 район бар. Ал райондун бири Өзгөн району. Өзгөн району мунарасы жана күрүчү менен дамталган аймак. Өзгөн районунун күрүчүнүн ар бир данында дыйкандын эмгеги, ар бир ташында тарых жатат. Ноокатым толуу жерим, берекелүү алтын элим, бага ачылган бакчалардай жүрөгүмдө сен бир демим. Базарлары шаңга толгон, жолдорунда өмүр болгон. Кайда жүрсөм сагынам дайым, кара суум жүрөк толгон. Араваным алтын аймак, жериң сулуу, бакча жайнап, элиң менен пейли таза, араваным алтын аймак. Сом көл, Чатыр көлү жана Кыргызстандагы эң узун дарыя Нарын дарыясы жайгашкан. Нарында жайгашкан. Ал жалпак таштардан жана ылайдан тургузулган, чыгыш тарапта каратылып, жана чыгыш тарапта карап турган эки бурчуну мунаралар менен бекемделген. Негизги ичинде 31 бөлмөнөн турат. Жана дагы жарыктандыруу үчүн атайын ылайды көзөмөкчөлөр менен тешүү аркылуу анын ичин жарыктандырган. Ташрабат негизинен орто кылымдарга таандык эстелик катары эсептелинет. Жана аны биринчи жолу тарыхта Мухаммед Хайдар эскерген. Жана бул Кыргызстандын мактанып айтыла турчу эстеликтеринин бири. Айгүл күдү өрүк зарлуу баткеним, аман тоскон тоо таштарың бак жериң, баткениме кол сатса душмандар, издебеген коргоо үчүн кеткенмин. Баткен облусу Кыргызстан түштүк батышында жайгашкан 1999 жылдын 13 октябрында Ош облусу Баткен, Кадымжай, Лейлек райондорунун жана Сүлүктүү Кызыл Кыя шаарларынын чек арасында түзүлгөн, жер астындагы байлыгы мол, сымал жана сурма кендерине өтө бай, дүйнөдө биринчи орунда турат. Ошондой эле мындан тышкары Айгүл гүлү бул дүйнөдө эки өлкөдө кездешет экен, бири биздин Баткенде болсо, бирини өзүбүз издеп карап көрөлү. Ошондой эле япондор өзүнүн сакуран гүлдөшүп дүйнөгө мактанат экен, биз болсо Баткендин өрүк зарыбыздын жумоктогудай керемет болуп гүлдөшүп мактанып, элге жайылтышыбыз керек экен. Кооз белгилүү Жалал Абад облусу. Табиаттын өзгөчө коозугу менен айдалган Бермет аймак. Бул жерде дүйнөгө тааныткан жаңак токою, эң ири астамык жаңак токойлордун бири. Күзүндө алтын түскө боелгон жомоктогудай көрүнүш тартуулайт. Ал эми Сары Челек көлү жайгашкан эс алуу жери. Тунук суусу, жашыл тоолору жана тынчтык берет. Жалал Абад тынчтык менен табиаттын айкалышы. Ар бир барган адамды кайра өзүнө чакырган керемет жер. Талас облусу Кыргызстандын түндүк батыш бөлүгүндө жайгашкан, кооз жана тарыхый мааниге ээ облус. Аянты 11.400 км², 4 район бар. Талас облусу Кыргызстан табиятынын кооздугу, улуттук маданиети менен башка облустардан айырмаланып турат. Бул облус Кыргыз элинин тарыхында өзгөчө мааниге ээ, себеби батырлардын мекени болгон Талас облусу Манас эпос 500 миң саптан ашуун турган Манас эпосундагы окуялар дал ушул жерде сүрөттөлгөндүгү үчүн бул жер өзгөчө мааниге ээ жана Манастын күмбөзү Манас Ордо дал ушул жерде жайгашкан. Бул жерге көптөгөн адамдар зыярат кылганы келип турушат. Табиаты керемет Ысык көл облусу. Ысык көл облусу Кыргыз Республикасынын чыгыш бөлүгүндө жайгашкан. Областта жалпы 5 район, 3 шаар, 5 шаарча, 57 айыл округу, 171 айылы бар. Ысык көлгө негизинен туристтер көп келет. 2023 жылдын статистикасына караганда 3 миллиондон 6 миллионго чейин турист катталган. Көлдүн тереңдиги 668 метрди түзөт. Дагы дүйнө жүзү боюнча 7-орунду ээлеп турат.
Ысык көл кээде тынчта, кээде толкун, толкуса толкунуңа тең ортокмун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы, бир сырдуу сендей жолдош күткөн жокмун. Чүй токмогум элимдин көйгө экенем, кол булутту койнуна катып келген, ырыскана таалайды кенен чачып. Чүй токмогум берекесин төгүп келген, чүй токмогум өнүгүп гүлдөй бергин. Бийиктеп желбиресин желектериң, багынтып ийгиликти албан чүй токмок деп сыймыктанып ресимдейм. Чүй облысы Кыргызстандын түндүк бөлүгүндө жайгашкан. Облустун курамына 8 район, 7 шаар кирет. Чүй облусунун аянты 20,02 км квадрат түзөт. Бул аймак тарыхый жана маданий эстеликтерге аябай бай. Анын бири болгон Бурана мунарасы. Şarapı gördü de. Nece artık ne seni bışıkayla verdim de bilesine ne adamı varsa. Şuların şu iş çaranı oylamanın maksatı ne oldu ikinci adam? Kalmaya mı? Бул негизинен эле биз мектептердин хал болсочке бул жерде ошондой иш-чараларды өткөзүп, окуучуларга мекен сүйүүгө, мекенге болгон сүйүүсүн жаратылышты, ошондой ошо Кыргызстан Республикасы болсо, ошо облустарда кандай өзгөчөлүктөрү бар, ошолорду окуучуларга жеткирип берүүсү, биздин өзүбүздүн дагы отурган ошондо отурган студенттердин дагы мекенге болгон сүйүүсүн деп ойлойм. Ошол мына досканы бияка коюп койдук. 4-cü, 5'in 4'cüsü işe açtı mı? Neler 4'cüsü? Kengeytүү, ağızlar. Kengeytүү, bayıtуу, terengетүү деп түрдүү, күчтүү методисттер ойлорун айтып атат деген биз жана жазып атканда. Булар бүгүнкү ошол мекеним Кыргызстан деген жакшы теманы тандап алышкан экен. А биз мен жана дүйнөдө буга чейин мекен таануу, жаратылышты үйрөнүү болгондо деле Кыргызстандын гимнин ырдатып, мамлекеттик символикаларын айтып, жалпы мамлекет түзүлүштөрүн айтып, 7 област айтып келгенбиз да. Анан класстан тышкаркы иште ошону эмне кылат экенбиз? Барган сайын баланын жүрөгүндө дагы тереңдеп сакталып, анан эң негизгиси мынау баалуулуктарга, адамзаттык асылдуулуктарга тарбиялай алалы экенбиз. А баалуулуктар Kança öyle? Жетөөнүн биринчиси мекенчилик эле. Дал ушул кече менен мекенчиликти дагы эмне кылдык? Мекендедик, дамазаладык. Анда бул тайпаны да көрөйүн кыздар. Анан бат кыздары көрсөттүк. Узаттуу концерт программабызга кош келиңиздер деп куттуктайбыз. Табият бул биздин жашообуз, дем алган абабыз, ичкен суубуз жана жашаган үйүбүз. Аны коргоо ар бир пенденин ыйык милдети болуп саналат. Берилген чоң белек, анын тазалыгын сактоо биздин чоң милдет. Ар бир гүлдү, ар бир ташты аярлап, келечекке өткөрүү бул чоң эмгек. Асманда ак булуттар калдып барат. Карасаң, толкунданып учуп барат. Шамал болсо, көтөрүлүп учуп барганда, айы кандай гана ыйлап барат. Бак тарактар эркин өсүп бириндешип, жел жүрсө жалбырактар бириндешип, жамгыр жаса тазарып кириндешет. Шыбырай сен да тазарып жешет. Канаттуулар кайкып туруп обон салат. Балыктар суу түбүндө сайран курат. Жаратылышка сүйүү менен суктанып, мен отурам бир заматта ойго батып. Макал лакаптарга кезек берсек. Табиятка кылган жакшылык өзүнө кылган жакшылык. Табият ырысы, эл ырысы. Табиятты сактаган келечегин сактайт. Бак тарак жердин көркү. Sen de o Суунун бакы жок болгону билме. Суу суйласаң зор болот, суу кордосоң кор болот. Андан кийинки кезек презентация табият жөнүндө болмокчу. Кыздарыбыз бизге азыркы учурдагы глобалдуу темабызды көргөзүп берсин.
кандай эмесе? Силер жашаган жалгыз үйүңөрмүн. Илгери менин тоолорум бийик, сууларым тунук, абам таптаза эле. Эми карагылачы, бирок азыр карагылачы, мен абдан чарчадым. Адамдар мага таштап, мени оорутуп жатышат. Адамдар күн сайын ар кандай пакеттерди, ар кандай бөтөлкөлөрдү ар тарапка ташташат. Токойлорго от жагып, абаны түтүн менен булгашат. Биз жердин канчалык кыйналып жатканын сезбей жатабыз. Ошондуктан балдар, мындай нерселер улана берсе, бизге таза суу да, таза аба да калбай калат. Токтогула, биз муну азыртадан токтотушубуз керек. Ар түрдүү мусорларды, таштанды ченекке таштасак гана жерге эң чоң жардам бергенибиз ошол болот. Биз жерге эң чоң жардамыбыз аны таза сакташыбыз, жаратылышты коргошубуз, аларды кыйнабашыбыз керек. Ооба достор, жер биздин жалгыз үйүбүз. Аны коргоо ар бирибиздин колубузда. Биз жерлерге гүлдөрдү отургузуп, жерди кубансак болот. Жер гүлдөргө оролуп, бизден кубанат. Табиат биздин дүйнөбүздө. Азыркы кезде адамдардын өзүнө керектери үчүн нерселерге бактарактарды, балыктарды уулап өзүбүзгө зыян келтирип атабыз. Азыркы кезде биздин жер планетабызда озон катмары тешилип атат. Озон катмары бизди эмнеден сактайт? Күндүн нурунун күнүн күйгүзүп кетүүсүнөн сактайт. Ошондой эле биз жаратылышты кандай сактайбыз? Ал элементардык эле нерсе өзүбүздө эле мына класс аудиторияда өзүбүз студенттерден мисал келтирип кетсем, сагызды чайнайбыздагы аны партанын үстүнө партанын астына же башка жерлерде жамаштырып кетебиз. Биз биринчи тазалыкты өзүбүздөн башташыбыз керек. Ошондой эле кичинекей нерседен биз чоң нерсеге жетишсек болот. Башкача айтканда, тамчыдан көл болот деген сыяктуу биз жөнөкөй нерселерден эле жасап болот экен. Ошондой эле таштандыларды ченектерге таштоо, балыктарды куйбоо, ошондой эле өсүмдүктөрдү дагы көбүрөөк отургузуп, жаратылышты болушунча сакташыбыз керек демекчимин. Жаратылыш ар бир адамдын, ар бир жаныбардын, ар бир өсүмдүктөрдүн үйү. Ошондой эле биз жаратылышты көздүн карегинде сактоого милдеттүүбүз. Жаратылыш бул биздин байлыгыбыз. Урматтуу коноктор, бүгүнкү программабыз соңуна келип жетти. Табиатты сактоо бул келечекти сактоо дегенди билдирет. Ар бирибиз табиатка кам көрөлү. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Kızlar, biz bugün akıllı leksiyamız dedik. Akıllı leksiyamızda bardağında silabız жүктөлгөн, silabızdагы темабыз мен жана дүйнө предметин окутууда сабактан тышкары, класстан тышкары иштерди уюштуруу деген кыздар. Ушул теманы лекция кылып, силерге мен окуп, силер ушуну угуунун кандай максаты бар деп ойлойсуңар? Биз башында айттык элек, максатын акырында чыгарып алабыз да. Эмне максатта ушул лекцияны бүгүн уктук кыздар? Эмне максатта? Курманжан айтчы. Биз бардыгыбыз ошол башталгыч класс мугалими болобуз да. Ошол учурда ошол бүгүнкү өткөн деги эле ар дайым өткөн сабактарыбыз кабинеттүүлүктөр, ошол калыптанган баллыктар бардыгы, жада калса ошол биртан тышкаркы иштердин бардыгыны мектепке барып биз окуучуларга бере билиш керек да. Ошол нерсени, өзүдө болгон нерсени окуучуларга дагы жасап алышыбыз керек. Ошол нерсе Ал үчүн эмне кылышыбыз керек? Биз өзүбүздө үйрөнүп керек. Негизги максатыбыз класстан тышкаркы ишти, сабактан тышкаркы иштерди айырмалап, анан аны менен иштей билүүгө,
биз үйрөнүү экенбиз да, кыздар. Ушул максатта бүгүн лекцияны өтүүдө эмнелерге токтолдук, отура кой, рахмат. Баалуулуктарды айтып атабыз. Баалуулуктарды биз каяктан көрдүк эле? Билим берүүнүн мамлекеттик стандартында 7 баалуулук деп аны биз досуга жаздык эле, кыздар. Ушул 7 баалуулук кандай ойлойсуңар? Бүгүнкү биздин өткөн лекциябыздан силер даярдап келген класстан тышкаркы иштер, иш-чараларыңар 7 баалуулукка окуучуларды тарбиялай алабы? Кандай ойлойсуңар? Азыр биринчи агым, экинчи агымдын даярдап келген ишин бир аз талкуу кылып, анализ берели, кандай ойлойсуңар? Кайсы жеринде мүчүлүштүк келтиришти? Кайсы жери эң жакшы болуп, баалуулуктун, ошол 7 баалуулуктун кайсынысын эң сонун кылып чыгарып бере алды баланын тарбиялоого? Биздин экинчи агымыбыздын бизге койгон предметтик кежеси жакшы болду, көңүлдү ачты. Мисалы мага жаккан жери, мына жактан кыздарыбыз айтыштыго, биз балдар карагыла, мен жермин деп бир кызыбыз чыгып алып, мен жермин, мен күлүп турат элем, ал эми азыр болсо менин абалым өтө шатак деп өзүн айтты. Бул жактан кызыбыз таштандыларды жанаштырды. Ал эми экинчи жана үчүнчү кызыбыз бул таштандыларды таштабай, биз ар бир таштандыны ошол урнага таштанды ченектерге чакалап ченектерге таштасак, биздин мамлекетибиз таза болот деп ошол жерде темага киришишти. Негизинен мага сабактар отура кой, өзүнүн айтканын да ойлома, анткени кайсы жагынан ошондой кандай Мирайда? Экинчи агымдыкы негизинен жакшы болду. Ошол эле болсо дагы булар баалуулуктун 6-нчы эмесинде жаратылышка аяк мамиле жасоо дегенди баалуулукта көргөзө алды. Мында жерде көрүнүшүндө ошол жаратылышты булгабай таза сакташыбыз керек экен. Ошол жаратылышка аяк мамиле жасоо деген баалуулук көрсөтүштү, макул. Дагы кыздар Булар ошол баалуулуктардын 6-нчысы менен 3-үчүсүн жакшыраак айнакышты да. 6-нчысында жаратылышка аяк мамиле жасоо деген болгон. Булардын ошол эш-чарасы аркылуу жаратылышка дагы аяк мамиле жасоону түшүндүрүп кетишти. Анан ошол нерсени өздөрү дагы көрсөтүп бере алышты да. Анан кийин жоопкерчиликтүүлүк жагы болду. Бири-бирине улантып кетишти. Ошол нерседе бири-бирине болгон боорукерлиги күчөйүп, мындай ошол нерсени бизге көрсөтүп бере алды деп ойлойм. Анан негизинен жакшынакай болду. Макул, дагы кыздар. Силердин оюңарчы, кыздар. Булар эмгекчилдикке тарбиялай алыштыбы, Зульфия? Эмгекчилдик деген баалуулукка тарбиялай алыштыбы ушул кечесинде? Кайсы учурда? жана мусорларды неме таштайбыз, токтошубуз керек, ар жерди ташыбыз керек, жерлерди сакташыбыз керек, мусорларды булгабай, природабызды ушул жерде эмгекчиликке дегенде эмгекчилдикке да тарбиялай алышты. Мен бербей, суу бербей аткан өзүңөр ичиңердеги ой боюнча кыздар. Зак барбы пикирлериңер? Пикириңер барбы? Балан иш-чарасы бана жакты. Жаш балдарга ресурс таштабаганды толтуруп кетишти. Таштабаганды, ташташ керек эмес деп үйрөтүштү. Бүгүнкү өтүлгөн лекциябыздарыңызда 5Е менен өтөлү дедик эле, 5Энин акыркы жыйынтыктоо баалоо дегени калды эле кыздар. Баалоо дегенде бааны ошол жооп берген жообуна гана, суроого жооп берген жообуна гана койбостон бүтүндөй сабактын башталышынан акырына чейинки баланын кылган иш-аракети бааланат. Анын ам сезими, анын жан дүйнөсү, анын кылган иш-аракети бардыгы бааланат деп айтып атышат да кыздар. Кайсыңар кыздар? Сонун эже. Эшти, жакшыбы? Бүгүн чындыгында жакшы иш-чара көрсөтүштү. Кулабагы аракетин кылыштыбы? Рахмат, жакшы кыздар. Практикалык сааттарда да улантабыз. Бүгүн эми андай кошумча тапшырма берилбейт, акыркы лекциябыз. Кыздар, көрүшкөнчө жакшы.